Саламатсыздар, урматтуу Сооронбай Шайбович, менде кыскача эле урматтуу Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү. Санарип Кыргызстан 2019-2023 концепциясы абдан туура, керектүү, өз убагында сунушталган документ. Дүйнө жүзүндө азыркы учурда цифралык глобалдашуу процесси жогорку ылдамдыкта жүрүп жатат. Биз дагы bundan калбаш керекпиз, чогуу басыш керек. Санариптештүү процессиндеги өкмөттүн маанилүү чоң программасынын бири бул түндүк системасы. Бул министерство ведомстволордун ортосунда кат алмашуу функциясын аткаруу менен чектелбестен, андан арыда өркүндөш керек. Элге ачык, айкын, ыкчам жана жеңил мамлекеттик кызмат көрсөтүү система болуш керек. Бул абдан маанилүү. Азыркы күндө санариптештирүү процессин бийлик бутактары тез арада ишке ашырууну көздөп жатат. Мындай кадамды карапайым жарандарыбыз чоң үмүт артып күтүп жатышат. Бирок мени бир маселе тынчсыздандырат. Концепцияны ишке ашырууда IT адистерди жетиштүүбү? Аягына чейин чыга алабызбы? Ошондуктан өкмөт адистерди даярдоого акча каражатты аябастан бөлүп, эгерде тажрыйбалуу адис жетишпесе, сырттан алып келүүгө барыш керек. Бул өтө маанилүү. Урматтуу Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү, концепциянын санариптик билим берүү бөлүмү боюнча оюмду айтып кетсем, статистика боюнча окуучулар 9-класска жетип, 10-класска барбагандардын саны 50%га түзүп атат. Бул орточо 60 000 окуучу мектепте окуганды каалабай жатышат. Бул 9-класс бүтүп, башка жака кетип атат да. Менимче, 1-9-класстардын аралыгында балдардын окууга болгон кызыгуусу жоголуп жаткандай сезилет. Учурда жаш муундардын көңүлү сабакка эмес, телефондогу интернетке бурулуп, интернет алардын идеологиясына айланган сыяктуу. Ушул концепциянын алкагында окутуунун жаңы инновациялык технологияларын колдонуп, интернет аркылуу балдарды акылдуу мектеп программа кызыгуусун, IT продукталардын жаратып, андан улам патриоттук сезим, үй бүлөлүк баалуулуктар, каада салттар, тарбиялык, мамлекеттик идеологияларды жеткирүү керек. Дагы бир маселе, бүгүнкү күндө мектепте окуган балдардын ден соолугу кароосуз калууда. Бул улуттун ден соолугу, менде дагы бул боюнча статистика бар, айтпай эле коеюн. Ошондуктан менин сунушум мектеп медицина, IT поликлиника долбоор коюш керек. Бул долбоор дагы бар. Дарыгерге чейинки скрининг кароодон өткөрүп, алдын ала баланын ден соолугун билип, интернет аркылуу поликлиникадагы дарыгер менен байланыштыруу керек. Бул биздин сунушубуз бар, Сооронбай Шайбович, биз кагаз түрүндө дагы беребиз, долбоор дагы бар. Санарип системасы бүгүнкү күндө Кыргызстанда кимдер ийгиликтүү өздөштүрдү? Менин оюм боюнча бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Алар коомдогу ар бир маалыматты интернетке оперативдүү жайгаштырууда атаандаштыгы курчуп, алгачкылардан болуп чыгарууга аракет жасашат. Бул дагы ошо концепцияны, ушул массалык маалымат каражаттары системасында болуп, тез арада иштеп кетишине мен үмүттөнөм. Ушул концепциянын иштешине мен ийгилик каалайм. Ушул аягына жетишип, анткени бул өтө маанилүү, биз дагы буну сезип атабыз, эл дагы күтүп атат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат.